Жалал Абадтын Нокен районунда 2 жылдан бери пияз өндүрүүнүн туруктуу иштөөчү кошумча наркы чынжырчасын түзүү долбоору иштеп жатат. Пияз түшүмүн арттырууга багытталган бул долбоордун алкагында райондун 3 айылында пияздын Passat, Swift жана Korean сорттору өстүрүлүүдө. Эми бул долбоордун өзгөчөлүгү эмнеде? Долбоордо ТЭС борбору дыйкандарга түшүм алуунун жолдорун үйрөтүп, окутуп турат. Ошондой эле аларды окуудан өткөндөн кийинки ишин да көзөмөлгө алып, иш жүзүндө дыйкандарга колдоо көрсөтөт. Мындан сырткары окуудан өткөн дыйкандарга өсүмдүк үчүн минералдарды, техниканы сатуу кызматтары жана түшүмдү дүңүнөн сатып алуучулар да бири-бири менен табыштырылып, пиязды баз сатып алууга мүмкүндүк берет. Долбоор жардамында түшүм жыйноодо чыгым канчалык кыскарат? Долбоордун негизги өзгөчөлүгү түшүм жыйноодо чыгымды кыскартуу үчүн кол менен жыйноо процессин техникага алмаштыруу. Эми чыгымды санап көрөлү. Техника менен 1 гектар аянттагы түшүмдү казууга 7000 сом сарпталат. Ал эми кол менен казууда 30 адамга 600 сомдон 18000 сом коротулуп келген. Казылган түшүмдү жыйнап алууга кол менен жыйноодо 24000 сом жумшалса, техника менен бул чыгым 10000 сом болуп кыскарып жатат. Ал эми пияз түшүмүн баштыкка таңгактоого болжолдуу техника менен 10000, кол менен 16000 коротулат. Ошондой эле пияздын сабагын алып салуу үчүн кол менен жыйноодо 20 кишиге ар бирине 600 сомдон 12000 сом коротулса, 1 гектар аянттагы түшүмгө техника менен 3000 сом гана коротулуп жатат. Жалпы түшүмдү чогултуп алууга кол менен 70000 сом сарпталса, техника менен бул чыгым 2 эсе кыскарып 30000 сомду түзүп жатат.